Саламатсыңарбы окуучулар? Маанайыңар жакшыбы? Бүгүн бизде тарбиялык саат. Алгач мен ушул тарбиялык саатты баштоодон мурун сиздерге ыр аткарып берүүнү туура көрдүм. Ден соолук. Ар адамда жараласың ден соолук, асыл байлык алтын болуп, дем болуп, чындыгында адам кылган адамды бакыт экен ден соолук, бакыт экен ден соолук. Ойлоп сыздап кетет кабыргам, башкаларга сөз айта албай жашырам. Алтын тажы кийгизейин башыңа, ден соолугум орун алчы жанымдан, ден соолугум орун алчы жанымдан. Балдар, бул ырдын өтүлө турган сабакка кандай байланышы бар? Бүгүнкү сабак кайсы темада болушу мүмкүн? Азаматсыңар, балдар. Бүгүнкү сабак адамдын өмүр булагы ден соолук тууралуу болот. Ден соолук чынында өмүрдүн булагы. Адамдын ден соолугуна төмөнкүлөр таасир берет экен. Биринчи, адамдын жашоо түрү шарты 50%дан 55-ке чейин. Экинчи, айлана чөйрөнүн абалы 20-дан 25%га чейин. Үчүнчү, генетикалык факторлор, тукум куучулук 15-ден 20%га чейин. Төртүнчү, саламаттыкты сактоо мекемелеринин иш аракети 8-ден 10%га чейин. Балдардын ден соолугун чыңдоо үчүн ата-энелер менен педагогдордун иш аракеттери. Биринчи, мектепте жана үйдө тышкы чөйрө шартын түзүп берүү. Экинчи, окуучулардын мектепте жана үйдө эс алуусун үнөмдөө менен эмгекчилдикке тарбиялоо. Келгиле анда саламаттыгыбызды жакшыртууга шарт түзгөн 5 кеңешке токтололу. Биринчи, тазалыкты сактоо. Экинчи, туура тамактануу. Үчүнчү, уйкуну кандыруу. Төртүнчү, спорт менен машыгуу. Бешинчи, жаман адаттардан арылуу. Балдар, азыр 2 кичи топко бөлүнөлү. Биринчи топ ден соолукка байланыштуу сүрөттөрдү тартып бергиле. Экинчи топ 5 манжа ыкмасын колдонуп, сөз тизмектерин жазуу. Тапшырманы аткарууга 3 минутта убакыт берилет. Ушул иш аракеттерди аткарууда окуучулардын активдүүлүгү, берилген тапшырмаларды жоопкерчиликтүү аткаруусу
tопто иштей алуусу аркылуу иштериңер бааланат. Менен ойлонуп кең жүргөнүңден солуп колуң менен кармашып саламдашсаң ден солуп көзүң менен тике карап байкаганың ден солуп тилиң менен сөз айтып сайраганың ден солуп эң биринчиден солуп экинчиден ак жолук алтын башың сыздап өтөр начар болсо ден солуп алтын башың сыздап өтөр начар болсо ден солуп адамзатка мен тилеймин uzun ömürden soluk kolun menen tarmaşıp salamdaşsan den soluk gözün menen tike karap baykaganın den soluk dilin menen söz aytıp sayraganın den soluk en birinciden soluk ikinciden ak joluk altın başın sızdap ötör načar bolso den soluk altın başın sızdap ötör načar bolso den soluk адамзатқа мен тілеймін uzun ömürden soluk. Эске тутууну жакшыртуучу суусундуктарды даярдап ичиңиздер. Бадыраң ширеси менен тамак ширесин аралаштырып, ага 1 тишче сарымсакты кошуп ичүү керек. Жарым стакан кызылча менен сабиздин ширесин аралаштырып, ач карын 1 маал ичүү керек. Баарыбыз билгендей эле карагат көздүн көрүүсүн жакшыртат, мээнин эске тутуу жөндөмүн жогорулатат. Демек, карагаттын кыямын сууга аралаштырып ичүү да өтө пайдалуу. Адам баласы 20 минута ичинде уккан маалыматтардын 30%-ын ал эми жарым саатта 50%-ын унутуп калат экен. Демек, эске тутууну кантип жакшырта алабыз деген суроо пайда болот. Биринчи, көнүгүүлөр, логикалык табышмактар, суроолор, чет тилдерин үйрөнүү бул жеңил ыкмалар болуп эсептелет экен. Ошондой эле жүзүм ширесин күндөлүк тамактанууда пайдалансак, эске тутуу 20%-га жогорулайт экен. Жүзүмдүн курамы калий, кальций, фосфор, магний, А, В, С витаминдери, глюкоза, фруктозадан турат. Үчүнчү бул физикалык активдүүлүк, жөө жүрүү, жүгүрүү, чуркоо, бийлөө эске тутууну абдан жакшы жакшыртат. Төртүнчү бул сүйлөө. Тааныштарыбыздын же кимдир бирөөнүн телефон номерин же аты жөнүн, үй дарегин жазып алганга караганда үн чыгарып айтсак, көбүрөөк эсте сакталып, мээбиз тез жаттап калат экен. Жакшы уйку ден соолуктун кепилдиги. Жакшы уйкусун кандырган адамдын өмүрү узун болот. Адам уктап жатканда организм бошоңдоп эс алат. Жашартуучу гормондордун кызматы тезден иштеп, маалыматты 2 эсе көп эстеп калууга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Релаксация, медитация, укалоо ойду бир жерге топтоого жардам берет. Кийинкиси көзгө арналган көнүгүүлөр. Күндө эртең менен 30 секундда көзүңүзгө көнүгүү жасап турсаңыз, көздүн көрүүсү 10%-га жакшырат экен. Андан кийинкиси туура тамактануу. Күндөлүк рационубузга жаңгак, кара өрүк, кызылча, кара бүлдүркөн, мейизди көбүрөөк кошуп жешүү. Ошондой эле В, С, Е витаминдери, В12 витаминин дагы тамакка колдонушубуз керек. Мисалы В12 витамининде тоок эти, балык, жумуртка, эт кирет экен. Биз оюн ойнойбуз. Бул оюн аркылуу силердин эске тутууңарды текшерели. Мен силерге азыр сөздөрдү айтам. Ошол сөздөрдү эстеп калышыңар керек. Эч кандай барак ручка колдонбойбуз. Анан ким көп сөз эстеп калган? Ирет менен айтышыңар керек. Биринчи күн, экинчи
2. Baypak, 3. Sветофor, 4. Una, 5. Yıldız, 6. Gazirovka, 7. Raduga, 8. Şam, 9. Akça, 10. Altın, 11. Tülkü, 12. Golf, 13. Aycamam. Bypass, Sitafor, Luna, Yıldız, Gazirovka, Raduga, Şam, 5. Ölçecili, Журнал қалып қалды, ақшамен алдым, орын алмаш қалды. Қандай, дайыр, кім айтады? Балдар, анда эмесе азыр Kahoot программасы аркылуу алган билимдерибизди тест аркылуу текшерели. Даярсыңарбы? Ден соолук болсо амансың, баарына бирдей жагарсың. Ден соолук сенден кеткенде эч кимсиз жалгыз калаарсың демекчи. Айтылган кеңештерди турмушта пайдалануу менен ден соолукка кам көрө билесиңер деп ишенем. Оорубаңыздар, ден соолуктун кадырын билиңиздер.